Сен өзүңдү акча таап жатам деп ойлойсуң, бирок чындыгында сен жөн эле нөлдө айланып жатасың. Сен салым кыласың. Акча, убакыт, нерв. Эми чынчыл жооп бер. Канча кайтардың? Бул инвестициянын кайтарымы деп аталат. Дал ушул нерсе көрсөтөт сен ишкерсиңби же жөн эле бош эмессиңби. Чыныгы мисалдарды карап көрөлү. Мисал 1. 10 000 сомго товар алдың, 12 000 сомго саттың, көрүнгөндөй плюс 2 000. Бирок реклама, жеткирүү, таңгактоо барабар 2,5 000. Сен минустасың. Мисал 2. 3 000 сом рекламага короттуң, 9 000 сомго саттың, мына бул бизнес. Бул өсүү. Мисал 3. 20 000 сомго курс сатып алдың, бирок ишке ашырган жоксуң. Минус 20 000 сом. Мисал 4. Күн сайын блог жүргүзөсүң, убакыт кетет. Киреше барабар 0. Бул бизнес эмес, бул жөн эле алек болуу. Сен 24 саат 7 күн иштеп, акчасыз калышы мүмкүн. Же болбосо эсептейсиң, 1000 сом салдың, 3000 сом кайтарды, жана масштабтайсың. Эгер сен эсептебесең, сен акчаны башкарбайсың. Сен аны жоготосуң. Жөнөкөйдөн башта, ар күнү жаз канча салдың, канча кайтарды. Ошондо чындыкты көрөсүң. Өсүү же жоготуу. ROI деп жаз. Сенин бизнесиңе ылайык жөнөкөй таблица берем.